9 күнү биздин Жалал Абад шаарында Дина деген кафеде ушундай тополоң болуп, мен бир тууган инимдин 26 жаштагы жалгыз уулун аябай мыкаачылык менен тепкилеп, өлүм алдында 2 күндөн бери жатат. Мындай мыкаачылыктар жакын ортодо эле Кыргызстанда болду эле. Ушундай бирөөнүн баласын ошол окуя да бизде кайталанып атат да. Ошону кайталанбаш үчүн ушундай жетилип турган баланы ушундай кылып мыкаачылык менен урган. Ушул жерде балдар. Ошолдай кайталамасын деп кайрылып атам. Айланайын эл журт билгиле. Мына бүгүн кечетен бери жатат бала, акыбалы эч нерсе сезбейт. Өлүм алдында турат. Ушул жагын тартипке келтирип, ушул закон алдында жооп берсин ушул. Ошону мен ушу президенттен, премьер-министрден, депутаттардан, элден, журттан суранар элем. Бардыңар ушуга күбө болуңуздар деп, кайдыгер карабасын. Врачтар акыбалы оор деди. Баш сөөгү аябай талкаланган, мурду башы талкаланган, кабыргаларда асылган. Мээсине өтө багы залакка кеткенде мээсин жанчып койгон. Баш сөөгү талкаланган. Өлүм астында. Только азыр укол менен гана карап отурат. Ата-энеси алыс жакта болчу, мына 2 күндөн бери жолдо келет, келет деп күтүп отурабыз. Ата-энесине укол менен гана кармап турат. Ошо балдарга закон негизинде жоопко тартылсын. Ата-энеси балдарын карасын. Ушинтип көчөгө коюп койбостон. Биз буну акырына чейин барабыз, жөн койбойбуз. Мына эл журт биздин тууган урук бардыгыбыз кечээттен бери түн күндүбөй ушул жерде сагалап турабыз. Жалынып жалбарып врачтарга. Врачтар да колунан келишинче жардам берип атабыз деп ошентип. Операция кылабыз, операцияда болбойт деп атышат. Вообще мүмкүн эмес деп. Вообще түгө болбой калган деп. Келген учурда бетактын абалы өтө оор болгонуна байланыштуу травматологический пункттан биздин реанимация бөлүмүнө которулган бенди. Бул 9 сентябрь күнү түнкү саат 11:30-да, 23:30-да Сел бактын алдында заправканын жанында бул групповой мушташ болуп, мушташып, бул баланы көптөшүп, тепкилеп коюп алып келген экен. Ал жерден травматологический пункттан бизге которулуп, реанимация абалы өтө оор болгонуна байланыштуу бизге реанимация бөлүмүнө которулган. Бул балага диагноздорду ошол күндөн баштап биз обследование кыла баштадык. Анан эртеси керектүү анализдердин баарын жасап, томография жасадык. Ал жерде көргөзүп атат. Коюлган диагноздор открытый черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, открытый перелом основания черепа. Справа с атогенной ликворой, закрытый перелом костей носа, носовой перегородки, носовые кровотечения, ушибление ткани головы, лица, лобной области, отек мозга, запредельная мозговая кома ДПС. Ушундай диагноздар менен бизге түштү. Азыркы мезгилдеги бетактын абалы өтө оор. Байнөдүн кан басымы дайыма түшүп кеткенине байланыштуу биз дарынын күчү менен гана гормондун, дофамин деген дары растворлордун, гормондордун күчү менен гана кармап турабыз азыр. 40-60ка чейин түшүп кетип атат давление. Демалуусу жасалма аппарат менен демалдырып жатабыз.
Şunu başla.